Айнур жесе алмаспын, мен вообще эле күйөөмдү каалабайм, жаныма келсе жиним келет, эли как жатып берем да. Мындай да. Баягыда үйгө кирсем бир кружка турат. Анан эмне деген кружка, кадимки эле көөгө кружка экен, анан Париж деп турат да. Анан кружка деп кухняга апарып койдум. Байкаганда жок. Анан бир аздан кийин кайненем чалып, мен сага кружка берип жүргөм, мен Европадан келдим деп. О, келдиңиз десем, ошо Эйфелева башнядан кружка берип жүргөм деп. Какой деп чуркап барып анын кружкасын алып барып деп, сервантка коюп, үф деп. Балам улам эле алып кетет, менин кружкам деп. Бербейм дедим, бербейм, бут Эйфелева башнядан келген кружка деп. Байкадыңарбы? Ал кружкага куюп койсо эмне суу өзгөчө алтын суу болуп калабы? Же тирүү суу болуп калабы, ичип алып эле учуп кетсе болобу? Жок. Кадимкидей эле суу, кадимкидей эле кружка. Бирок мен үчүн бул барктуу болуп калды. Түшүнүңөрбү? Кайненемдин белеги. Париштен Эйфелева башнядан келген белек. Бул жерде дагы эркекти каалабайм, же эркек аялды каалабай атса, мен бир нерсени түшүндүрүп берейин. Психологияда жакшы термин бар. Фрустрация. Ошону жаттоого фрустрация. Төшөктө кимди каалайсың, кимди сүйөсүң, кимди эңсейсиң, жетпей аткан. Барктуу, сыйлуу, өзгөчө, колуң жетпеген, сен өзүңдү ага недостойный деп эсептеген. Менден бийик, менден акылдуу, мен ага качан жетмек элем деп сага, сенин мээңе, сенин денеңе таасири бар адамды каалайсың. Демек, аял дагы, эркек дагы каалоо жаратылышы бирдей. Эгерде бирөөнү каалатам десеңер, же эмне үчүн мен тигини каалабай атам, эмне үчүн мен күйөөмдү каалабай атам, же эмне үчүн мени каалабай атат десе, демек мээсинде, силердин мээңерде күйөөңөрдү сыйлабайсыңар, күйөөңөрдү бактабайсыңар. Күйөөңөр силер үчүн силердин кыялыңардагы эркек эмес. Ошон үчүн жаткыңар келбейт. Сүйүү деген эмне? Сүйүү деген бул сексуалдуу каалоо. Ооба, мектепте бул сексуалдуу эмес. Анткени кичинекей бала түшүнбөйт да сексуалдуулук эмне. Өзүнүн болуп аткан, денесинде болуп аткан нерсесине өзү түшүнбөйт. Анан кийин түшүнүп баштаганда, органдары реакция берип баштаганда, анан сексуалдуу каалоо, любой сүйүү бул алгач сексуалдуу каалоо. Эркек менен аялдын ортосундагы сүйүүнү айтып атам. Мисалы, балага, ата-энеге эмес, эркек менен аялдын ортосундагы сүйүү бул сексуалдуу каалоо. Демек, эмне кылышыңар керек? Курска келишиңер керек. Күйөөңөрдү кайра башка көз караш менен карашыңар керек. Мамилени өзгөртүшүңөр керек. Болду.